Бактылуу үй бүлө баардыгын бирдей бөлүшөт. Көйгөйлөр, кубанычтар, үй жумуштары. Ансыз жалпы максатка, үй бүлөлүк бакытка жетелеген рухту өркүндөтүү мүмкүн эмес. Бактылуу үй бүлө бардык дем алыш күндөрдү, майрамдарды жана каникулдарды чогуу өткөрөт. Анткени бири-биринин чөйрөсүндө болуу чыныгы бакыт. Менин үй бүлөм бактылуу, бирок Бүгүн жаман чарчадым го. Тамагың даярбы? Эми эле иштен келдим эле, азыр тамагым даяр болот. Сен тамагың эмне убагында даяр эмес? Жетишпей атасыңбы? Иштебей эле анда. Айтпадымбы азыр кичине күтө туруңуз, азыр даяр болуп калат. Кандайча күтө тур? Алда башыммен ойлонбойсуңбу өзүң эле? Үйгө тирак келип үй бүлөм багам дебейсиңби? Болду, иштебейсиң болду. Кандайча иштебей? Мен ушунча жыл окуп, эмне эле ишке кирсем дагы иштебей коембу? Мен иштешим керек. Сен эми кыйрып каласыңбы? биздин дагы үй бүлөдө тынчтык болуп, бактылуу болушубузду каалар элем. 2020 жылдын 10 айында өлкө ичинде 7669 үй бүлөлүк зордук зомбулук катталган. Жабыр тарткандардын көпчүлүгү аялдар. Айрыкча өзгөчө кырдаал учурунда мындай кылмыштардын саны өтө көбөйгөн.